Жыйындан соң шаардын мэри Айтмамат Кадырбаев шаардын көчөлөрүнүн тазалыгын, жазгы көрктөндүрүү жана санитардык абалын жеринен көрүү үчүн өзү рейдке чыкты. Анда тазаланбаган арыкты, шыпырылбаган жолду көрүп, тиешелүү жетекчилерди сынга алды. Кадырбаев 3 күн ичинде таштанды алынып, арыктар тазаланып, асфальт жолдорду жууп чыгууну буйруду. Ош шаарын мэри Айтмамат Кадырбаев жазгы тазалоо иштерин күчөтүү боюнча бүгүн шаардын бир нече аймактык кеңештерин кыдырды. Рейд номер 3 Сулайман Тоо аймактык кеңешинен башталды. Кадырбаев дароо эле арыктагы таштандыларды көрдү. Не карабайсың? Мен суу ташып кеткенин айткан жокмун. Мынаны кара. Кидеген чаң болууда. Не карабайсың? 15 metrege çeyin eseptençi bana adamdan çoğun şu duvaldan bana çok var. Duvaldan bir yakkarak adamdan. 10 metre? Nasıl bir yere çeyin sazalaş gerek ki? Ha? Şunu aytkanım. Aytmatabız endi yerlerde. Şunu aytkanım. Men aytkanыңызды көргөн жокмун. Siz айтсаңыз бул жерден bir мындай bir коркутуу чыгыш керек эле. Siz hiç nerse aytkan joksuz. İşine bir bir жумуш болгон мамилеңерди өзгөртпөйсүңөр. Талант. Не деген? Жол боюнда жайгашкан соода түйүндөрдүн мыйзамдуулугун да текшерди. Негизи соода түйүндөр айлана тегерегин шыпырууга милдеттүү. Бирок айрым соодагерлер шаар көркүн бузуп, жол боюна таштандыларын ыргытып, алдын шыпырбаган. Кала башчысы ар бир соода түйүндөрдүн босогосун таза кармоого чакырды. Бүгүн чыктым. Ha? Cevap taştakiler bular. Öğrenmeştik. Ne degende ben? Mamam deme. Sen uyuğun şunday mamile kılasın. Apçık şıpırayım. Tez apçık. Аталган аймактык кеңештин төрагасынын айтымында кыш мезгилинде көчөлөр шыпырылбайт. Эми март айынан баштап тазалоо иштери башталат. Азыр мана кыш мезгили бүтүп, 2 айлык башталыштан алдын мына жолдун чекелери мына кардан кийин ошо чаң турпактар бар, ошолорду пока тазаланып элек. Ар жылы мындай зелен коз тазалоо ишканасына алиги атайын алиги машиналар менен асфальт жуулат эле. Азыр эми кичине мына суук болуп эми күн жылышты баштады эми. Ушулар жардам берип, шуну асфальттарды жууп салсак, Кудай кааласа таза болуп калат, таза болуп калат. Андан соң шаар мэри Манас ата кичи районунун тазалыгын текшерди. Бул жерде да топтолгон таштандыны көрүп, аталган аймактык кеңештин төрагасы тиешелүү иш алып барбай жаткандыгын айтып сынга алды. Өткөндө баягы өрттөгөндөн кийин неме ишкандан кийин тасташкан. Өткөндөн жаңы жылга чейин өткөнгө, да? Полный ошол жерге алып келип тазалап түшкөн. Ha? Siz bir yerге bir жол басып та келген жоксуз да? Келгем. Келсеңиз эмне жатат? Не жатат? Не деген болсо? Ne de bir şey operasyon bana. Айтыңызчы. Мына азыр обед катып алдырасыз. Сен неге мыналар штраф салмайсыңар? Bir жолу ушул жерге басып келген жоксуңар, 6 айдан бери. Bir жолу. Келип bir жолу bir көрүп койсоңор болот. Силерге сөзсүз түрдө мен айтышым керек. Урал Романович, каяка карап атасыз? Туура деп böyle жүрө бересиз. Siz туура десеңиз иш бүтүп калабы? Ушул кылганыңыз. Асфальт жолдун чаңын көргөн Кадырбаев Ош шаарын көркүн бузуп эле эмес, шаар тургундарын ден соолугуда жабыркай тургандыгын эскертип, 2 күн ичинде шаардагы жолдор тазаланып, жуулусун тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Тазалап, андан кийин суу менен жууп чыгасың. Ол жерде бир мында Рейдтин жүрүшүндө шаардагы сейил бактардын түнкү жарыктандыруу системасы толугу менен иштебей тургандыгын айтып, Жеңиш сейил багындагы чырактарды жандырып көрдү. Анда 30 лампадан 2 гана чырак жанып, калган 28 лампа күйбөй калды. 30 лампа бар. 30 лампанан 7 гана лампа күйүп турат. Каяка карап атасың? Балам, сен иштебейсиң бе? Мен сага күндө айтам го, ар аппараттык кеңешмеде айтам. Каяка карап атасың? Урал Романович. Мына канча лампа бар экенин билбейт. 30 лампадан 7 лампа күйүп турат. Чынында жаан-чачынга байланыштуу шаардын тазалыгы артта калып кетти деген жетекчилер эми март айынан баштап 3 ай бою шаардын тазалыгы үчүн жекшембилик өткөрүлөт дешет.
бир топ жанагы акыркы күндөрдөгү жаан чачынга байланыштуу бир топ тазалык боюнча маселе артта калып кетти. Анан биз мына жаз келгенине байланыштуу атайын жыл сайын өзүңөр билесиңер 3 айлык өткөрөбүз. 1 марттан баштап 3 айлык өткөрмөкпүз. Ошого иш пландарын баарын даярдап койгонбуз. Ага чейин күн жылып кетип, көчөлөрүбүз чагым кетти. Өзүңөр билдиңер, бул кемчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Эми мындан ары ошол коюлган мөөнөттөрдө ар бир ишкана өзүнүн милдеттерин аткарышыбызды көзөмөлдөйбүз. Кадырбаев бардык жетекчилерге жеринде тапшырма берип, 3 күн ичинде шаардын тазалыгы, санитардык абалы калыбына келүүсүн талап кылды. Ошондой эле аймактык кеңештин төрайымдарына ишинин чабалдыгы боюнча катуу эскертүү берди. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.